Мына бул крокодилдин ичинен Миссисипи аллигатору, мунун узундугу 2 метрге жетет. 50 жыл мурун атайын Америкадан алынып келинип, катырылган. Өзүнүн өмүрүн көпчүлүк бөлүгүн илимге арнаган каарман 1970-жылдан бери таксидермист кесибин аркалап келет. Таксидермист сейрек кездешүүчү кесипке кирет жана көп кырдуу десек болот. Анткени бул кесипти өздөштүрүү үчүн анатомия, биология, химияны айкалаштыра билүү абзел. Мисалы, кайсы бир жаныбарлардын кыймыл аракетин жакшы билген киши керек. Мынча айтканда, бул кесипти үчүнчүдөн аяк кесип өтө эле мындай айтсак өтө эле зыяндуу да, алсак химикаттар иштеш керек. Ошон үчүн бизде Кыргызстанда 3-4 эле киши бар бул таксидермия менен алектенген да. Себеби жумушу өтө эле оор. Мынау акуу, ышкылдак акуу, куркулдак, ышкылдак, куркулдак дейт, лебед, килкун. Бул жана кыйкырып атпайбы? Ошо кыйкырып аткан бул акуу ошо куркулдакта. Ал эми ышкылдак деп коебуз, бул кыйкырбайт такыр. Учканда да кыйкырбайт, жүргөндө да кыйкырбайт. Просто ышкылдайт да. Андан кийин тоогазы. Тоогазы бизде Пакистан, Индияда кыштайт. Сейитказы Сагынбаев эмгектенген Кыргыз Улуттук Академиясынын зоология музейинде азыркы тапта жалпы сүт эмүүчүлөрдүн 24 түрү, куштардын 400, балыктардын 10 түрү, жерде суда сойлоочулардан 10 түрү, ал эми курт-кумурскалардын 5000 түрү бар. Аларга көпөлүктөр, коңуздар жана башкалар кирет. Бөлмөдө бир температуранын кармалып турушу шарт дейт Азиз. Дагы бир жаныбарлардын классы бул сүт эмүүчүлөр. Сүт эмүүчүлөр деген себеби булар негизи балдарын сүт менен тамактандырат да. Чычкандан баштап бул эчки текелерге чейин. Ошол себептен булардын бул экспонаттарды жасалганы кээ бир айрымдарына 60-70 жыл болду. Мисалы, аркарды алсак, муну кызыл китепте болгон үчүн бизге пока уруксат берилбедиги үчүн эскиси турат да. Канча градуста сакталыш керек негизи бул? Бир температурада болуш керек. Бир температурада. Ысыкта ысык болбош керек, суукта суук болбош керек. Себеби температура өзгөрүлсө, сөзсүз бул экспонаттар бузулат да. Жаныбарды катыруу үчүн 1 күндөн 1 айга чейин дейре убакыт кетет. Ал жаныбардын көлөмүнөн көз каранды. 11 этаптан турган процесстен өткөрүү керек. Биринчи алганда сыйрыйсыңар да. Сыйрыгандан кийин май эттерин кетиресиң, сүрөсүң. Анан кийин эмеге саласың, пикелге саласың да, мисалы, сусный пикел деп коет. Андан алып чыгып, кийин кичине королуп келген. Ал тоже химикат. Андан кийин алып туруп, аябай чөйөсүң. Анан кайрадагы май сайларын кетиресиң. Анан чоюп, ушалашың керек да, аябай. Жөнөкөй кездеме бар го, ошолдойго чейин обработка болгондо, анан кийин негизи баш сөөк болуш керек. Баш сөөгүн сөзсүз тазалашың керек. Мээсинен бери алып, көзүнөн бери алып, кийин жасап атканда аны жакшылап обработка кылып, ошо мышьяк менен көбүнчө. Себеби мышьяк уулуу зат болгон үчүн алга көп нерсе бителерчи, мисалы, көбөлөр көп түшпөйт. Учурда музей кызматкерлеринин айлык маянасы орто эсеп менен 3000 сомдон 7000 сомду түзөт. Мындай айлык маянага чыныгы илимге берилген адамдар иштейт. Алардын бири Сейитказы агай дейт кесиптеши. Сейитказы өзүнүн ишин так билген, терең түшүнгөн, мындайча айтканда илимдин накта таза кишиси деп түшүнөм мен көргөндөн бери. Мага чейин биле албайм. Бирок бул жерде аракети күч. Буга чейинки болгон Светлана Жанна деген аял тоже очень грамотная, абдан түшүнүктүү аял болчу. Вообще тут музейные работники чындыгында патриоттор.
Бүгүнкү күндө жаныбарлар дүйнөсүнө кызыккандардын саны көбөйүп жатканын музейдин кызматкерлери билдиришүүдө. А бирок тилекке каршы Касиев атындагы музейдин абалы азыркы стандартка жооп бербейт. Каалагандар аябай көп. Бир гана нерсе көйгөйгө түшкөн нерсе музейде условиянын жоктугу. Условия деген кенен болуш керек да. Келген киши да эс алып кеткенде, экспонаттарды эркин көргөндөй. Ошолордун азабынан, может быть, кээ бирлер экинчи келбей аткан чыгар. Бирок келишкен кишилер туруктуу эле, туруктуу адамдар көп келет. Аталган музейге мамлекет тараптан бюджеттен акча каражат бөлүнө элек. Жана дагы буга чейин оңдоп түзөө иштери да болгон эмес. Айзада Нурадилова, Гүлчира Казымкулов, Нью ТВ.